Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күндү жыйынтыктоочу маалыматтарды топтому. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү менен таанышып алабыз. Менчик клиникаларда томографияга тартуу баасы 20%га чейин арзандатылды. Президенттин маалымат катчысы телефон алдамчыларынан сак болууга чакырган билдирүү жарыялады. Эгер сиз менен бейтааныш адамдар байланышып, мамлекеттик кызматкерлерге ыраазычылык катары каражат чогултуу маселесин көтөрсө, ошол замат тийиштүү укук коргоо органдарына кайрылыңыздар. Эми орто билим алгандар 12 жыл окшат. Бул иштер казынадан каржыланып, Сингапурдан атайын китептер сатылып алынат. Анан эң негизги ошол каражаттын максаттуу пайдалануусу маанилүү да, бизде адам фактору көп аралашып кетпеш керек. Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Быйытов кызмат кылам. Саламаттыкты сактоо министрлигинин республикалык иммунопрофилактика борборунан кабарлашкандай, Кыргызстанда 12 мартка карата кызамыктын 5446 учуру катталды. Бишкек шаары боюнча 1653, Ош шаары боюнча 334, Ош облусунда 907, Баткен облусунда 133, Чүй облусунда 1228, Жалал Абад облусунда 975, Ысык Көл облусунда 86, Талас облусунда 76 жана Нарын облусунда 54 учур катталды. Министрликтин маалыматына караганда, кызамык вирусу Бишкек шаарында, Чүй жана Жалал Абад облустарында жайылып жатат. Оорунун көбөйүшүнө балдар жана чоңдор арасында кызамыкка жана кызылчага каршы пландуу эмдөөдөн баш тартуу себеп болууда. Кыргызстанда кызамык оорусуна жооп иретинде эмдөө өнүктүгүнүн экинчи этабы башталды. Ал Жалал Абад облусунда өтөт. Кыргызстандагы медициналык менчик мекемелерде томографиялык текшерүүлөрдүн баасы төмөндөтүлдү. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, атайын кызмат клиника башчылары менен бааны жөнгө салуу боюнча жыйын өткөргөн. Анын жыйынтыгында Unit Reactive Pharma, Medipol, Tomex, Shanshui Silk Road KG, Alpha Med Ltd, Берди, Медипарк, Гульмет, Систем Озел Тыббе ятырымлар ве Тиджарет, Юрфа, Авицена, Меди жана Веданта борборлору томография тартуу кызматынын баасын 20%га арзандатууга макул болгон. Ал эми Кортекс неврологиялык борбору томография баасын 30%га чейин арзандатмакчы. Эске салсак, буга чейин бир катар менчик лабораториялар изилдөөлөрдүн баасын 30%га чейин төмөндөткөн. Ал эми Банецкий лабораториясы мамлекеттик медициналык мекемелерде дарыгерлердин жолдомосу менен барган бейтаптарга 50%га чейин жеңилдетилген кызмат көрсөтүүдө. Ассаламу алейкум, туугандар, сиздер менен Сов сауда интернет магазини. Бул миноксидил деген дары чачыңызга же болбосо сакалыңызга 2 айдын ичинде сонун кылып өстүрүп берет. Жана бул жерде сигаретти, аракты ташатып бере турган дарылары бар. Арыктай турган же болбосо семиртей турган дарыларыбыз бар. Керек болсо бой өстүрө турган дарыларыбыз бар. Анан болсо бул жерде жаш балдарга да куртту чүрө турган дарылар бар. Спортивный товардар бар. Протеин, амино, БЦА дегендей. Саряды лечение кылып бере турган дарылар, агдакты лечение кылып бере турган дарыларыбыз бар. Айтсаңыздар, доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москвага чейин бесплатно доставкасы. 18-19 март күндөрү абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Унаалардын ортосундагы 500 метрлик аралыктагы кыймыл чектелиши зарылдыгы белгиленди. Мырзаке Каракулжа Алайку унаа жолунун 55-115 чакырымында кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Жолдор тайгалак болуп, муз тоңот, деди өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Алыскы жолго чыгаарда дөңгөлөк ченжерчасын, күрөк, дары-дармек топтомун, тамак-аш жана ысык суу алуу сунушталат. Кандайдыр бир кырсыкка күбө болгондор күнү-түнү иштеген 112 акысыз номерине чала алышат. Бүгүн Бишкек Ош унаа жолунун айрым тилкелеринде карды атайын атып түшүрүү иштери улантылат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, жолдо унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилет. Кар көчкү түшүү кооптуулугу бар жерлерден кар атайын атып түшүрүлөт. Бүгүн иш Чүй облусунда жүргүзүлөт деп айтылат маалыматта. Кечээ Жалал Абад облусунда өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен Коргоо министрлигинин кызматкерлери иштеп, артиллериялык экипаж 161 000 куб метр кардын массасын түшүрүшкөн. Жолдогу кырдаалды билүү үчүн же кырсык болсо 112 акысыз номерине чалыңыз. Президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн мурдагы кеңешчиси абактан бошотулду.
Райондук сот акча опузалоого шектелген жарандын баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарган. Мыйзам боюнча ал кечки саат 22:00дөн таңкы 6-га чейин үйүнөн чыгууга укугу жок. Белгилей кетсек, өткөн жылдын 24-ноябрында УКМК аткаминерлердин кеңешчисин көмүр казуучу ишкананын башкы директорунан $200 000 алып жаткан учурда колго түшүрүлгөн. Маалыматта ал эки шериги менен директорду Камчыбек Ташиевке арыз жазып, иштетпейбиз деп коркутканы айтылган. Президенттин маалымат катчысы телефон алдамчыларынан сак болууга чакырган билдирүү жарыялады. Алагөзовдун айтымында мамлекеттик органдардын иш-чараларына телефон аркылуу чакырып, акча сурап жатышканын маданият кызматкерлери билдиришкен. Президенттин администрациясы же мамлекеттик органдарынын атынан кимдир бирөөлөр иш-чарага чакырып, анан ал үчүн акча сураса алдамчылар деп билиңиздер. Мамлекеттик кызматкерлер президенттин атынанбы, министрлер кабинетинин төрагасынын атынанбы, же башка кызматтагы адамдардын атынан болобу майрамдык иш-чараларга чакырып, сыйлык, наамдарды тапшырууда эч убакта акча чогултулбайт, деди маалымат катчы. Ошондой эле бейтаныш адамдар байланышып, мамлекеттик кызматкерлерге ыраазычылык билдирүү иретинде акча чогултууну сунушташса, тиешелүү органдарга кайрылууга чакырды. Аны менен катар ар кандай мыйзамсыз аракеттерге барган алдамчылар көз боемочулар үчүн мыйзам чегинде тийиштүү жоопкерчилик каралаарын эскертип өттү. Президенттин атынанбы, министрлер кабинетинин төрагасынын атынанбы, же башка кызматтык адамдардын атынан болобу майрамдык иш-чараларга чакырып, сыйлык, наамдарды тапшырууда эч убакта акча чогултпайт. Эгер сиз менен бейтаныш адамдар байланышып, мамлекеттик кызматкерлерге ыраазычылык катары каражат чогултуу маселесин көтөрсө, ошол замат тийиштүү укук коргоо органдарына кайрылыңыздар. Телефон аркылуу же соц тармак аркылуу ар кандай мыйзамсыз аракеттерге барган алдамчылар көз боемочулар үчүн мыйзам чегинде тийиштүү жоопкерчилик каралган. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Кыргызстан 12 жылдык билим берүүгө өтүп жатат. Бул процесс акырындык менен ишке ашат. Ал үчүн казынадан каржыланып, Сингапурдан атайын китептер сатылып алынат. 4000ден ашык мугалимдер квалификациясын жогорулатышы керек болот. Ошондой эле мектептерде адистештирилген класстар түзүлүп, мектепти аяктаарда өнөр ээси кылган сертификаттар берилиши керек. Билим берүүдөгү бул реформанын ишке ашыруу процессинин жүрүшү боюнча кененирээк кийинки материалда. Кыргызстан 12 жылдык билим берүүгө өтүп жатат. Президент Садыр Жапаров бул процессти илгерилетүү боюнча тапшырма берди. Дүйнөнүн 150 өлкөсү 12 жылдык билим берүү системасын кабыл алган. Бул өзгөрүүгө ылайык балдар 19 жашка чейин окубайт. Мурдагыдай эле мектепти 16-17 жашында бүтөт. Болгону 0-класс деген жоюлуп, ал 1-класс деп аталат. 12-ни бүтүп атканда сертификат алып чыгат, Балким чач тарач болот, балким кийим тигүүчү болот, балким ашпозчу, балким сварщик болот. Илимге кетем дегендерге дагы тилдик, илимдик класстарды ачылат. Жакшы. Анда бул боюнча каршылык жок, муну алып кете берсеңиздер болот. Реформанын максаты мектептерди эл аралык стандартка ылайыкташтыруу, муну менен чет өлкөгө окуу үчүн ыңгайлуу шарт түзүлөт. 12 жыл окуган балдар 9-класстан адистештирилген билимди алууга өтөт. Мектепти бүтөөрдө бир өнөрдүн ээси болуп чыгуусуна шарт түзүлөт, кошумча сертификат берилет. Ал үчүн мамлекеттик казынадан каржыланып, Сингапурдан атайын китептер сатып алынары айтылды. Акыркы 3-4 жылында мектепте эле баягы кайсы бир профилдик тарапты тандап, искусство жаатында же спортто, же илимдеби ошол жаатта андай өзүн өнүктүрүп, кайсы бир кошумча билимге ээ болуп чыкмакта. Бул билимге салынган инвестиция эч качан зыян алып келбейт, только тек гана пайдасын алып келет. Анан эң негизги ошол каражаттын максаттуу пайдалануусу маанилүү да, бизде адам фактору көп аралашып кетпеш керек. 12 жылдык билим берүү системасына өтүү демилгеси бир нече жылдардан бери көтөрүлүп келет. Өткөн жылы жогорку кеңеште талкууланып, каражат маселесинен улам долбоор артка кайтарылган болчу. Ал эми билим берүү тармагынын эксперттери 12 жылдык мектепти колдоого алган пикирлерин айтып келишет. Мен ойлоймун, бул дүйнөлүк процесс. Ошол үчүн глобализация заманында биз каалайбызбы жокпу дүйнөлүк процесстин талаптарыга акырындап өтүүбүз керек. Эгер туура түшүнүп, ресурстарды даярдап, кадрларды даярдап, ага быйыл окуу жылыдан эле өтпөйт экен, бир жыл дагы
андан артык убакыт бар. Кудай кааласа бул билимибиздин, тарбиябыздын сапатын жакшыртууга жакшы жардам берет деп ойлоймун. Реформа акырындык менен ишке ашат. Ага ылайык окуучуларга кошумча орун берүү маселесине жергиликтүү бийликтер жардам бериши керек. Буга чейин 870 мугалим окуудан өтүп даярдалган, дагы 4500 адис квалификациясын жогорулатмакчы. Ондун составында 197 мектеп болсо, өлкө болсо 150 өлкөдө кабыл алынган. Поэтапно Казакстан өтүп жатат, толугу менен Россияда өтүү чечими кабыл алынган. Өзбектер толугу менен даярданып атат. Биз ушул артта калып жатабыз. Кыргызстанда 2344 мамлекеттик мектеп бар. Аларда 1,5 миллиондой окуучу билим алат. Ал эми мугалимдердин айлыгына токтолсок, ансызда өлкө боюнча 100 миңден ашык бала 0-класста окуп, аларды окуткан мугалимдердин эмгек акысына 800 миллион сом мамлекеттик бюджеттен төлөнчү. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Ош шаарынын аймагы 2 эсе кеңейип, жаңы аймактар менен толукталды. Муну менен калаага 19 гектарга жакын жер аянты кошулуп жатат. Мындан сырткары 2 муниципалдык аймактык башкармалыктын аталыштары өзгөрдү. Жалпы калаада муниципалдык, айылдык 9 башкармалык болуп калды. Кара Суу районунун карамагында турган 2 айыл өкмөт толугу менен шаарга өткөрүлдү. Эми эмнелер өзгөрөт? Кийинки сюжетте сөз болот. Ош шаарынын аймагы 2 эсе кеңейип, жаңы аймактар менен толукталды. Буга чейин каланын аймагы жалпы 18300 гектар жер аянты түссө, шаарга дагы 19 гектарга жакын жер аянты кошулуп жатат. Муну менен 100 миңден ашуун калк кошулуп, шаардын эли дээрлик 5,5 миллионго чукулдады. Ош шаары көк түстөгү Ош шаарынын бүгүнкү күндөгү аянты 18300 гектар. Ал эми АТРдин алкагында биз Төлөйкөн айыл аймагын толугу менен Кызылкыштагы айыл аймагын толугу менен шаардын карамагына кошуп атабыз. Себеби бул жерде белгилеп кетейин, буга чейин шаардын башкы планында 2016 жылы өкмөттүн номер 106 токтому менен кабыл алынган башкы планга ылайык шаардын аянты жалпысынан 56 000 гектар кеңейиш керек эле. Аталган башкы планга ылайык шаарга чектеш жайгашкан Кара Суу районунун участкалары шаарга өтүш керек эле да. Кара Суу районунун карамагындагы Төлөйкөн, Кызылкыштак айыл өкмөттөрү Ош шаарынын курамына бириктирилди. Мындагы 2 айыл өкмөттүн ордуна эми айылдык муниципалдык башкармалык түзүлдү. Муну менен анда иштеген кызматкерлердин саны да 2 эсе кыскарган. Андагы көйгөйлөрдү чечүү эми шаар казынасынан каржыланышы керек болот. Жетектөөчү адистен 3, адистен 2 болуп жалпы 13 адам. Анан айыл башчылар ар бир айылдын статусуна карап, мурда айыл башчы муниципалдык ишчи болуп эсептелген. Бүгүнкү күндө айыл башчылар муниципалдык ишчи болуп эсептелбейт да, жумушчу болуп. Себеби аларды бүгүнкү күндө биз контракттык негизде жалданма жумушчу катары келишим негизде иш алып барабыз. Бирок ошол айыл башчынын функциясын аткарат айылдарда. Социалдык объектилер, канча жери бар, ошолордун бүт бардыгы, мисалы, чеги боюнча дагы азыр Кызылкыштагы айыл өкмөтү кыскарган жок. Мурда айыл өкмөтү кандай болсо территориясы, ошол бойдон эле айыл аймактык башкармалык болуп өзгөрүп, Ош шаардык мэриясынын курамына кирди да. Ал жайда жайгашкан социалдык объектилер, мектеп, бала бакчалар шаар аймагынын карамагына карайт. Мындан сырткары жайыт, сугат жерлерди толугу менен шаарга өткөрүп алуу иштери жүрөт. Бул багытта атайын комиссиялык топ дагы түзүлгөн. Деген участоктор бар. Улар да ошол толугу менен шаардын карамагына турат. Себеби бул бүгүнкү күндө фактически шаардын территориясында турат. Шаардын коммуналдык кызматтарын колдонот. Биз да ушуларды аларыбыз менен могул жердеги быйыл план кылып атабыз. Жолдорун мисалы шаар калкы бизге айтып келчү, жолдорун карабайсыңар деп, биз мүмкүнчүлүк болбойт эле буга чейин. Как раз АТРдин алкагында бизге мүмкүнчүлүк болду. Жолдорун оңдогонго, инфраструктурасын жакшыртканга бизге шарттар жаралды да. Мисалы Кызылкыштак жана Төлөйкөндөгү социалдык объектилерди, коммуналдык чарбанын объектилерин бүт ошолорду өткөрүп алуу, кабыл алуу актынын негизинде шаардын балансына өткөрүп, шаардык кадастрдан катташат. Бул процесс бүгүнкү күндө жүрүп атат. Мындан сырткары 2 муниципалдык башкармалыктын аталышы да өзгөртүлдү. Анда мурунку Амир Тимур аймактык башкармалыгы Жибек жолу деп аталды. Ал эми Туран муниципалдык аймактык башкармалыгы Алымбек Датка деп аталып калды. Мындай өзгөрүү жаңы объектилер кошулду же аймактар бириктирилди дегенди билдирбейт. Жалпы шаарда муниципалдык, айылдык 9 башкармалык болуп калды. Биздин Туран
муниципалдык аймактык башкармалык азыр Алимбек Татка аймактык башкармалык болуп өзгөрдү. Бул азыр айтсак аты эле өзгөрдү. Территориябыз деле ошол боюнча, элибиздин саны деле ошол боюнча бизге эч кандай айыл өкмөттөр тияк бияк бизге кошулган жок. Биз ошол боюнча эле калдык. Буга чейин Ош шаардык мэриясында 6 муниципалдык 1 айылдык башкармалык түзүлгөн болчу. Административдик реформанын алкагында шаар аймагы 2 эсе кеңейтилди. Алмагүл Эркебай кызы, Аслидин Турганбаев, Ош ТВ. Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы тажрыйбалуу айдоочуларды жумушка чакырат. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Маалымат боюнча жумушка 60 жашка чейинки айдоочулук бөлүгүндө Д категориясы бар адамдар алынат. Айдоочулар Ош шаарына алынып келине турган жаңа автобустарды айдаганга керек. Алар 2 күн иштеп, 2 күн эс ала турганы айтылды. Мэрия жумуш тууралуу толук маалымат алуу үчүн 0500 коду менен 04 06 64 номерлерине кайрылса болоорун билдирди. Кала мэриясынын Өзбекстандан 100 автобус сатылып алары маалым болгон. Транспорт алууга каражатты Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду бөлүп бермекчи. Бул автобустар шаарга качан алынып келинери азырынча белгисиз. Ош шаарында 3 жарак дүйнөгө келди. Төрөлгөн ымыркайлардын 2 кыз, 1 уул. Наристелер айына жетпегендиктен азыркы учурда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Эне менен балдардын абалдары туруктуу. Ош шаарында быйылкы жылдын эсебинен алгачкы жолу 3 төрөлдү. Алар 2 кыз, 1 уул. Жаңы төрөлгөн ымыркайларга Мөлтүр, Айдар, Мүрөк деген ысымдары ыйгарылган жаңы төрөлгөн наристелер айына жетпей төрөлгөндүктөн бүгүнкү күндө жандандыруу бөлүмүндө жатат. Азыркы учурда наристелердин абалы туруктуу экени айтылды. Мөлтүр, Айдар, Мүрөк бул наристелер жыл жаңыргандан берки төрөлгөн алгачкы 3 ымыркайлар Ош облустук төрөт үйүндө жарыкка келди. Алардын энеси Айсана Султанова 4 уулдан кийин 3 тактап айтканда 2 кыз 1 уулду жарыкка алып келип кубанычы койнуна батпай турган учуру. Буга чейин 2 уулун да эгиз төрөгөн. Мындан улам аталган үй бүлө эгиз балдарга бай. Бул кош бойлуулукту 6-жумалыгынан эле билгем. 3 экенин ошол мезгилден баштап эле өзүбүздүн аймактык дарыгерлердин тыгыр көзөмөлүндө болдум. Тыгыр байланышта болдук, алардын айткан эмелерин кеңештерин кылып, ошондон бери эле чыдамсыздык менен күтүп аткан жазга да жеттик, буюрса 7-март күнү 3 ушул Абасына роддомдун төрөткананын врачтардын жардамында, медайдындардын жардамында 7-март күнү 3 жарыкка алып келдик. Буюрса балдарымдын, кыздарымдын абалдары жакшы. Азыр өз алдынча эмип эме кылып калышты, кыйла түзүк. Ага шүгүр, миң мертебе шүгүр. Бир заматта 3 неберелүү болгон бөбөктөрдүн таянесинин кубанычында да чек жок. Кубанычыбыз. Койнубузга батпай сүйүнүп турабыз. Ушу Алланын бергени рас болсун, чын болсун деп турабыз. Ушу жерибизде тынчтык болсун, элибизде ынтымак болсун. Ушул жерге канча кыз келиндер, аялдар ушул жакшынакай неме болуп сүйүнүп кетели деп келген болсо баардыгынын кубанычы ишке ашсын. Ымыркайлар айына жетпегендиктен операция жолу менен жарыкка келишти. Алгач наристелердин абалы оор деп баланса, азыркы учурда дарыгерлер эне жана ымыркайлардын абалы туруктуу экенин айтат. 7-март күнү кесердик операция жолу менен төрөтүлдү. 2ден көп түйүлдүк болгондугуна байланыштуу көрсөтмө менен бул кесарево жолу менен төрөтүлөт. Балдардын акыбалы ошол төрөтүлгөн убакта айына жетпегендигине байланыштуу оор деп баланган. Бүгүнкү күндө акыбалы турукташып, чыгаруу алдында турат. Мындай 3 бүгүн Борбор каладагы номер 2 төрөт үйүндө да жарыкка келди. 35 жаштагы эненин наристелери 2 уул, 1 кыз. Учурда абалдары туруктуу. Белгилей кетсек, Ош облустук төрөт үйүндө быйыл алгачкы 3 төрөлдү. Жыл башынан бери 32 эгиз жарык дүйнөгө келген. Ал эми 2023 жылы 121 эгиз, 1 4 1 3 жарыкка келген. Толубай Бурканбеков, Асыледин Турганбаев, Ош ТВ. Жаңылануунун жарчысы болгон Ноорус улуттук даамдар Ошто мектеп окуучуларына даңазаланды. Таш Мияшев атындагы Ош облустук балдар китепканасы Ноорус майрамынын утурлай иш-чара уюштурушту. Анда Ноорус майрамы сүмөлөктүн келип чыгышы, улуттук даамдар боюнча окуучуларга маалыматтар берилди. Китепкананын жаш окурмандары улуттук бийлерди бийлешип, ыр менен шаан шөөкөт тартуулашты. Анын жыйынтыгында жаш окурмандарга сертификаттар дагы тапшырылды. Ошон үчүн ошо Ноорус майрам сүмөлөктүн бир эмблемасы болуп калды дейм да. Анан балдарда азыркы биздин балдар ошолорду билбейт. Ошо балдар билсин, Ноорус качан келди эле, эмнеге болду эле,
Анан кийин моногу кыргызча ырларды, жанагы авторлордун ырларын, бийлерин, кыргыздын салттарын көрсөткөнгө аракет кылып атышат балдар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогоруда өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктошуп болдуңуздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар, Ош ТV менен чогуу калыңыздар.